Урматтуу Кепилдик фонддун акционерлери, урматтуу ишкерлер, банк партнерлор жана Кепилдик фонддун жумушчулары, сиздерди келе жаткан жаңы жылыңыздар менен куттуктайм. Жаңы жыл жакшылыктарды алып келсин, ар бирөөңүздөрдүн үй бүлөлөрдө жакшылык болсун, бакубатчылык сиздерди ар дайым колдоп жүрсүн. Кепилдик фонд 2022 жылы ишкерлерге жардам берүүнүн негизинде аябай көп жакшы жетишкендиктерге жетти. Бул мыйзамды өзгөрттү жана Кепилдик фонд финансы инструменттерди киргизүү, бул портфелдик гарантия, бул ипотекалык кепилдик жана ислам кепилдигин киргизди. Өзгөчө ипотека кепилдигине айта кетейин, биздин жарандар өкмөттүк уюмдарда иштегендер, биринчи взносун төлөй албагандар аябай көп болуп атат. Ошол себептен биздин президентибиз мыйзамга кол коюп, биздин өкмөттө ушул тармакта жардам бериш керек тапшырма бергенден кийин биздин улуттук банк учредитель катары ушундай сунуш кылгандан кийин биз муну киргиздик. Жылдын аягына чейин 2 кепилдик берилди. Мен ойлоп атам, эмдиги жылы мындан көп дагы берилет. 2023 жылы биз дагы ишкерлерди жардам берүүнү аябай көп улантабыз. Биздин планыбызда 3 миллиард 300 миллион сомдон кепилдик көбүрөөк берилет. Кепилдиктин саны 3000ден 4000ге чейин жетет. Андан тышкары биз экспортко иштеп аткан ишкерлерге дагы жардамды көбөйтөбүз жана жашыл экономика иштегендерге дагы көп салым беребиз. Ошол себептен дагы бир жолу сиздерди жаңы жылыңыздар менен куттуктайм. Жаңы жыл ийгиликтерди алып келсин, ар дайым жакшылыктын үстүндө жүрүңүздөр. Жаңы жылыңыздар менен.